Мурас Ордонун $35.000 ушул үй сатылат. 2020 жылы кызыл кирпич менен салынган үй экен. Мурас Ордо конушу туугандар Бишкек шаарынын 1-Май районуна караштуу болуп калат. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мына бул конуштун көрүнүшү. Бул видеону жогото албайын десеңиздер лайктан басып сакталыңыздар. Ээсинин номери экранында жана описанияда ээсител деп жазылып турат. Сатылуучу үйгө баруу үчүн сиздер туугандар Мурас Ордо конушуна келесиздер. Келсеңиздер ошол жерде Мурас Сити деген дүкөндү көрө аласыздар. Ошол дүкөндүн жанындагы эле көчөмөн да бир аз батыштыкка эле жүрөсүздөр. 3-көчөнүн оң тарапка бурулсаңыздар эле сатылуучу үй. Мурас Ордо 4-көчө 92-даректе жайгашкан. Бул жерден 911 маршрутка жана 41 автобус менен Түз Ош базарына чейин бара аласыздар. Конуш деле өзү Бишкек шаарынын 1-Май районуна караштуу болуп калат туугандар. Мынакей туугандар, келүүнү түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул Изим көчө тараптан көрүнүшү. Дарек Мурас Ордо 4-көчө 92 үй болуп калат. Жанакы Мурас Ситинин жанынан эле бир аз батыштыкка жүрүп оң тарапка бурулсаңыздар эле ушул үйдү көрө аласыздар. Жалпысынан жердин аянты 4 соток туугандар. Түштүк чек ара мынакей могу сеткадан башталат. Түндүк чек арасы бул жакка чейин. Ушул стандартный 4 соток болгон жер участогы. Документтер боюнча кызыл китеби бар экен туугандар. Түштүк чек ара, түндүк чек арасы бул тараптан болуп калат туугандар. Кызыл китеп ээсинин колунда, келсеңиздер дагы участок ээси чек араларын сизге көргөзүп берет. Кошуналар мынакей райондун көрүнүшү. Анан могу жерге 2 көчөдө чыксаңыздар, Мурас Сити деген дүкөндүн жанынан бир автобус, бир маршрутка Түз Ош базарына чейин жүрөт. Мектеби бул жерде жакын эле аралыкта жөө барып келе алышат. Садиктер бар, мечиттер бар туугандар. Бишкек шаарынын 1-Май районуна караштуу болгон Мурас Ордо конушу. Бул жакта 12-ге 11 болгон үй экен. Стенасы толук түрдө кызыл кирпич менен бүтүрүлгөн, электр энергиясы киргизилген, суулары сырткы ички тарапка баарына киргизилген жана отоплениясы, паровой отопление, көмүр менен жылган котел үйдү жылытат. Андан ары бул жакта мынакей үйдүн бул прихожкасы, бул үйдүн кире бериши, прихожкасы. Бери карай жүрсөк туугандар, мынакей коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Оң тараптан мындай бир бөлмө, чыгыш тараптан, түштүк тараптан терезелер, отоплениянын батареялары туугандар. Так, коридордо эле кенен экен. Бул жакта мындай бир чоң бөлмөсү, чыгыш тараптан терезе. Бул жагында дагы бир бөлмө. Батыш тараптан терезе, отоплениянын батареялары туугандар. Дуалдар шпаклевка, потолок бул жакта натяжной экен. Бул жагында дагы бир бөлмө. Бул тарапта кухнясы. Отоплениянын котелу. Сырттан дагы, ички тараптан дагы котелго кирип чыга аласыздар туугандар. Андан ары мен кайра сатуучунун коргосундамын туугандар. Так, крышасы адулим менен жабылган. Жана бери карай өтсөк дагы бул тарапта бош жери, сыртка жатканасы, суулар и отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө, көмүр менен жылган котел үйдү жылытат. Бул жакта дагы ушунча бош жери, бир кабагындай курулуш кылсаңыздар болот. Кошумча курулуштар кыласыздарбы, жер жемиш экесиздерби, бакыл кыласыздарбы? Мынакей ушундай бош жери жана эң эле батыш чек ара туугандар. Мынакей бул жерден мондайынан түз бери карай болуп калат. Жана айткандай кызыл китеби ээсинин колунда, келсеңиздер ээси менен биргеликте дагы чек араларын карап көрсөңүздөр болот туугандар. Дагы эмне маалыматы? Баасы бул үйдүн $35.000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери 0501 05 01 97. 0501 05 01 97. Лайктан басыңыздар жана ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.